Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн 6 сабагыбызды баштап жатабыз. Дайыма унутпаңыздар, 96 барактуу дептерден жана жаныңыздарда дайыма химиялык элементтердин мезгилдик система таблицасы дайым болуш керек. Бүгүн өтө кызыктуу тема. Биз билебиз, заттардын бардыгы химиялык формулалардан турат. Химиялык формулаларды түзүү жана ошондой эле аларды кантип түзөбүз? Биз ошолорго сурооторуна жооп беребиз. Бүгүнкү сабагыбыз валенттүүлүк. Химиялык элементтердин валенттүүлүгү жана графикалык формулалар. Кээ бир химиялык элементтердин суутек менен болгон бирикмелерин балдар карап көрөлүк. Бул бирикмеде балдар бизге берилип жатат H-хлор, хлорду суутек. Жана ошондой эле суу берилип жатат H2O. Бизге аммиак газы NH3 жана метан газы CH4. Ушул жакта суроо туулушу мүмкүн. Эмне үчүн айрым элементтер менен суутек бир гана атом менен байланышып жатат? Калгандарда, мисалы сууда 2 суутек атому, аммиак газында 3, CH4 метан газында 4 деген суроо туулуп атат да. Эмне үчүн мындай деген суроого балдар мен жооп бергим келет. Химиялык элементтердин валенттүүлүгүнө жараша молекуланын ичине белгилүү сандык катышта гана атомдор молекулаларды түзө алат. Мисалы балдар, бул жакта метан газын карап өтсөк, балдар көмүртек атому 4 валенттүү, ал эми суутек атому 1 валенттүү. Көмүртек атому 4 валенттүү болгону үчүн суутектин 4 атомун өзүнө байлап жатат. Бул жакта балдар азот карап өтсөк, азот 3 валенттүү, ал эми суутек 1 валенттүү. Азот 3 валенттүү болгон үчүн суутектин 3 атомун өзүнө байлап жатат. Бул жакта көңүл бурсак, кычкылтек 1 валенттүү, кычкылтек 2 валенттүү, суутек 1 валенттүү. Жана H-фтордо балдар суутек да 1 валенттүү, фтор дагы 1 валенттүү. Молекулалардын ичиндеги атомдор белгилүү санда химиялык байланыштар менен байланышат. Аларды сызыкчалар менен көрсөтөбүз балдар. Карайбыз. Суутек менен хлор экөө тең 1 валенттүү, бир байланыш менен байланышып жатат. Мынакей мен бул жакта так ушундай кылып сүрөтүн тартып жатамын. Ал эми кычкылтек 2 валенттүү болгон үчүн аны 2 байланышты пайда кылат. Ал эми суутек 1 валенттүү болгон үчүн ошол байланыштарга байланып калат. Кийинки мындай формулаларды балдар графикалык формулалар деп айтабыз. Графикалык формулалар молекула ичиндеги атомдордун байлануу иретин жана ар бир атомдун байланышынын санын көрсөтүп турган формуланы айтабыз. Жогорку заттар берилген бизге. Метан газыныкын карап өтсөк, CH4 балдар молекуланын ичинде 4 суутек жана 1 көмүртек атому. Көмүртек атому 4 валенттүү дегенбиз. Мына көмүртек атому 4 валенттүү болсо, демек ал 4 байланышты пайда кылат балдар. Ошол байланышка суутек атому 1 гана валенттүү, 1 байланыш менен гана байланышат. Мынакей балдар, 4 суутек атомун 4 байланыштын 1 байланыштар менен байланыштырып чыгам. Бул жакта балдар графикалык формула молекула ичиндеги атомдордун санын белгилүү байланыш иретинде жана байланыштардын санын көрсөткөн графикалык формулаларды айтабыз деп айтканбыз. Ошондой эле балдар бизге берилген NH3 аммиак газы. Аммиак газында балдар азот 3 валенттүү, суутек 1 валенттүү. Ошондо азотко балдар карап чыгабыз, 3 байланышты байланыштырдык. Бул азотко суутек 1 валенттүү болгон үчүн бирден байланыш менен гана байланышат. Дагы бизге берилген, мисалы үчүн, ушул эле жерде H2O'нун графикалык формуласы көрүлүп турат. Ал эми H-фторду карап өтсөк балдар, суутек 1 валенттүү, фтор дагы 1 валенттүү. Мына экөө бир байланыш менен гана байланышты. Мындай формулаларды графикалык формулалар деп айтабыз. Белгилүү бир химиялык элементтин белгилүү молекуланын ичиндеги байланыштын саны валенттүүлүк деп аталат. Жогорудагы байланыштарды карап чыгалык балдар. SO2 деп атат балдар. Күкүрттүн 4 валенттүү оксиди. Күкүрт бул жакта 4 валенттүү, кычкылтек 2 валенттүү. Көңүл бурсаңыздар, күкүрт графикалык формуланын ичинде 4 байланышты пайда кылып жатат. Мына бул жакта мен байланыштарды кызыл менен, мына 1 байланыш, 2 байланыш. Муну менен 4 байланыш. Ал эми кычкылтек 2 валенттүү болгондуктан 2 гана байланыш аркылуу күкүрт менен байланып жатат. Кийинкини карайбыз балдар. SO3 күкүрттүн 6 валенттүү оксиди. Графикалык формулага көңүл бурсак, күкүрттө 6 байланыш болуп жатат бул жакта. Ал эми кычкылтек өзгөрүүсүз дайыма 2 валенттүү, ошондуктан 2ден гана байланыш менен күкүрт менен байланышат.
Бул формулага көңүл бурсак, марганецтин 6 валенттүү оксиди. Марганецтин 6 валенттүү оксидин жалпы формуласын мынтип койсок болот. Марганец O3 деп. Марганец 6 валенттүү болгон үчүн балдар бул жактагы карайбыз графикалык формуланын ичинде 6дан байланышты пайда кылып атат. Ал 6дан байланыштын ичине 2ден суутек, ар бир суутек атому 2ден гана байланышып жатат. Марганец менен 2ден гана байланышты. Ичиндеги кычкылтекти да көңүл бурсаңыздар, мына 2 байланышты пайда кылып атат. Ал эми марганецтин 4 валенттүү оксидинде мына марганец O2 жалпы кычкылтектин саны, атомдордун саны бул оксидтин ичинде 2 гана. Марганец карайбыз 4 байланышты пайда кылып атат. Анткени 4 валенттүү. Ал эми кычкылтек 2ден гана байланыш менен бул марганецтин атому менен байланышып жатат. Валенттүүлүк рим цифралары менен белгиленет. 1, 2, 3, 4, 5 деп кете берет балдарына 8ге чейин болуп атат валенттүүлүк. Айрым элементтер туруктуу валенттүүлүккө ээ. Башкача айтканда, бул элементтердин валенттүүлүгү эч качан бирикмелердин ичинде өзгөрбөйт. Туруктуу валенттүүлүккө ээ элементтерди мисалы биз айтсак болот, бул бирикмелердин ичинде дайыма кычкылтек. Кычкылтек дайыма 2 валенттүү, кальций дайыма 2 валенттүү. Азыр биз кененирээк карап өтөбүз бул валенттүүлүккө. Туруктуу валенттүүлүккө ээ элементтер бир гана, валенттүүлүгү дайыма 1 болуп саналат. Суутектики балдар мына үстүнө жазып кетем. Фтордуку балдар дайыма өзгөрүүсүз 1ден гана болот. 1. Бул жака 2 деп жазып алдым. Фтордуку да дайыма 1 болот. Шелочтуу металлдар биринчи группанын элементтери. Эмне үчүн мен сиздерге таблица алдыңыздарга коюңуздар деп атам? Анткени биринчи группанын негизги подгруппасы, мен бул жакта мына таблицадан көрсөтөм балдар. Биринчи группанын негизги подгруппасы мына бул элементтер. Суутектен баштап литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций булар шелочтуу металлдар. Эгерде таблица мындай болсо, дайыма бир группаны карайбыз, булар. Мындай таблица берилген болсо. Улантабыз биз. Булар да дайыма 1 валенттүү болушат. Литий, натрий, калий, рубидий балдар, РБ бул жакта оңдоп кетейин, катачылык бар экен. РБ. Жана цезий, ошондой эле цезий дагы дайыма 1 валенттүү. 1 валенттүү химиялык элементтердин атомдору бирикмелерди дайыма бир гана байланышты пайда кыла алат. Мисалы балдар карайбыз, ушул жакта суутек менен кычкылтектин графикалык формуласын карайбыз. Балдар 2 суутек атому кычкылтек менен байланышат, бир гана байланышты пайда кылып атат. Ал эми кычкылтек 2 тарабынан 2 байланышты пайда кылып атат, анткени анын валенттүүлүгү 2. Туруктуу 2 валенттүү элементтер балдар бул жакта көрүнүп турат. Кычкылтек дайыма 2 валенттүү, ошондой эле экинчи группанын негизги подгруппасынын металлдары. Буга магний, кальций, стронций, барий, цинк кирет. Ушул жакта таблицага көңүл бурсаңыздар, экинчи группанын элементтери мына берилий, магний, кальций, стронций, барий, радий өзгөрүүсүз дайыма 2 валенттүү болуп саналышат. Туруктуу 3 валенттүү элементтер 3-чү группанын элементинен алюминий кирет. Карайбыз. Бор, алюминий, галлий, индий 3-чү группанын негизги подгруппасынын элементтери. Көпчүлүк элементтер өзгөрмөлүү валенттүүлүккө ээ. Башкача айтканда, алар ар түрдүү валенттүүлүккө ээ болушат. Ар кандай бирикмелерде ар кандай валенттүүлүккө ээ боло алышат. Кээ бир химиялык элементтердин валенттүүлүгү схемада берилген. Карайбыз балдар, хлор, бром, йод. Булар 7-чи группанын негизги подгруппасынын элементтери. Буларды биз галогендер деп айтабыз. Фтордон башкасы, анткени фтор дайыма 1 валенттүү деп буга чейин айттык. Хлор, бром, йод. Мен ушул жерде таблицада көрсөтүп кетейин. Таблица менен иштешкенди үйрөнүшүбүз керек. Мынакей хлор, бром, йод 7-чи группанын элементтери жөнүндө сөз болуп атат. Ушул жакта балдар көңүл бурсаңыздар, булар 1, 3, 5, 7 болуп өзгөрө алат экен. Күкүрткө көңүл буруңуздар, 2, 4, 6. Көмүртек, силициум бул кремний, строннум калай, плюмбум коргошун. Мен латынча аталыштарын айтып атам. Латынча аталыштары, кыргызча аталыштарын да айтып кетип атам. 2, 4. Көбүнчө мен латынча аталышын айтам, ошондуктан латынча аталышын да айтканга көнүңүздөр. Экинчиси фосфор 3 жана 5. Күмүш, аргентум, аурум бул алтын. Булар 1 жана 3 болуп өзгөрөт. Жез 1 жана 2. Темир, кобальт, никель. Мен бул жака кошуп кетейин. Кобальт, никель. Кобальт,
никель. Булар 2 жана 3 болуп өзгөрө алат. Хромду караңыздар, 2, 3, 6 жана марганец 2, 3, 4, 6, 7. Өз металлдарга кененирээк токтолобуз. Кээ бир металлдардын валенттүүлүгү 6-га 5ке чейин өтсө, эмне болоорун кийин жирээк карайбыз. Алар кызыктуу, өтө кызыктуу темалар. Бул элементтердин кандайдыр бир бирикмелердеги валенттүүлүгүн аныктоо үчүн бинардык бирикмелерди мисал катары карап көрөйүк. Төмөнкү бирикмелердеги фосфор элементинин валенттүүлүгүн аныктайбыз балдар. Биз карап атабыз балдар, дайыма суутек бир валенттүү. Эгерде балдар суутек бир валенттүү болуп, молекуланын ичинде бир канча санда болсо, мисалы балдар бул жакта 3 санда болот, демек фосфор суутектен 3өөнү кабыл алып жатат, демек 3 байланышты пайда кылат, демек ал 3 валенттүү. Графикалык формуласын тарта кетсем, мынакей балдар, фосфор 3 валенттүү, 3 байланышты пайда кылды жана 3 суутек бирден байланыш менен фосфор менен байланыш жатат. Бул жакта бинардык бирикмеде балдар карайбыз. Кычкылтек дайыма эквиваленттүү. Ал эми фосфор өзгөрмөлүү. Бирок бул бирикменин ичинде кандай деп суроо беришиңиздер мүмкүн балдар. Ошондуктан биз эмне кылсак болот балдар? Индекстер 2 жана 5 молекуланын ичинде атомдордун санын көрсөтөт. 2 менен 5ти биз көбөйтүп алсак бири-бирине, жалпы орток сан 10 болот. 10ду балдар, ушул 10ду кычкылтек туруктуу валенттүүлүккө ээ 2ге бөлсөк, фосфор 5 валенттүү болуп саналат. Балдар, фосфор 5 валенттүү болгон үчүн кычкылтектин 5 атомун өзүнө байлап жатат. Ал эми кычкылтек эквиваленттүү болгон үчүн фосфордун 2 атомун молекулада байлап турат деп түшүнсөңүздөр болот. Валенттүүлүктү колдонуп химиялык бирикмелердин формуласын табуу. Индекстерди жазып чыгабыз балдар. Алюминийдин оксиди берилип атат, алюминий менен кычкылтектин бирикмеси. Кычкылтек дайыма эквиваленттүү балдар, унутпайбыз. Алюминий дайыма өзгөрүүсүз 3 валенттүү. Бул индекстерди табуу үчүн биз 3 менен 2-ни бири-бирине көбөйтүп алсак 6 балдар. 6 мынакей. 6-ны 3кө бөлсөк балдар 2, 6-ны 2ге бөлсөк 3. Биз ошондо бул молекуланын ичинде алюминийдин оксидин табып алдык. Алюминийдин 2 атому болгондуктан балдар мынакей мына жазабыз. Кычкылтекти мынтип жазып чыгабыз. 3 атому бар бул эменин ичинде, молекуланын ичинде. Кычкылтектен 2 валенттүү 2 байланышты пайда кылат. Ал эми алюминий 3 валенттүү, мына 3 байланышты пайда кылат. Кычкылтек эквиваленттүү, мына 2ден гана байланышты пайда кылып алюминий менен байланып жатат. Мынакей 2ден гана байланыш. Бул жакта бир байланыш, бул бир жакта жалпы 2. Ал эми бул 2 менен бул бир биригип, бул 3тү пайда кылат. Марганецтин 7 валенттүү оксидин жазыңыздар деп атат. Марганец балдар жаза алабыз. Жана кычкылтек деп атат. Марганец 7 валенттүү болсо, кычкылтек дайыма эквиваленттүү. 7-ни 2ге көбөйтүп алсак балдар 14, жалпы орток сан 14. 14тү балдар бөлсөк 7ге дайыма карайбыз балдар. 14тү 7ге бөлсөк 2, 14тү 2ге бөлсөк 7. Башкача айтканда, сиздер мындай деп түшүнүп алсаңыздар болот. Эгерде бизге мындай мынтип түшүнүп алсаңыздар болот да. Марганецтин валенттүүлүгү бияка түшүп калды, кычкылтектин валенттүүлүгү бияка түшүп калды. Ошондой эле кремнийдики берилип атат бизге. Кремнийдикин карап өтөлүк. Силициум, суутек. Кремний 4 валенттүү экен, суутек дайыма 1 валенттүү. Дайыма 1 валенттүү болсо, 4тү 1ге көбөйтсөк 4, 4тү 4кө бөлсөк 1, дайыма балдар 1 жазылбайт. 1 жазылбайт, бияка 1 деп жазып койсоңуздар, бул ката болуп калат. 1 биздин акылыбызда болуш керек, 1 бар экени. Ошондуктан 4тү 1ге бөлсөк 4. 4тү 1ге бөлсөк 4. Кремнийдин гидриди. Графикалык формулаларын карап чыксак балдар, мынакей могул жерге мен графикалык формуланы тартам. Силициум мына кремний 4 мынакей байланышты пайда кылып жатат. Ал эми 4 суутекти 4 жагына мынтип жайгаштырам. Ар бир суутек бирден гана байланыш аркылуу байланып жатат, анткени суутек 1 валенттүү. Ошондой эле марганецтин оксидин караганда балдар, бул жакка тартам. Марганецтин балдар, марганец 2 болду балдар. Ортосуна кычкылтекти беремин мынакей. Кычкылтек 2 байланыш менен марганец менен байланып жатат. Бизге ошондой эле балдар канча кычкылтек керек? 1, 2, 3 кычкылтек. Бул жакка кычкылтек кетти. 1,
2, 3. Жалпы кычкылтектин саны канча болду балдар? 7 болду, Ошондо ар бир кычкылтек марганец менен 2 байланыш аркылуу байланышып чыкса, ар бир марганецтин байланыштарын санап чыгабыз балдар. Бул жакта 2, 4, 6, буну менен 7. Бул жакта 2, 4, буну менен 6, балдар? 6, буну менен 7. Графикалык формулаларды түшүнүктүү. Төмөнкү бирикмедеги валенттүүлүктөрдү табабыз балдар эми. Бизге балдар берилиптир, демек даяр формулалар. Бул формулаларда жардам менен биз эмнени табышыбыз керек? Валенттүүлүктү. Мен бул жакка кызыл өң менен алып алайын. Суутек дайыма бир валенттүү. Эгерде суутектин 3 атому турса бирикмеде, ал бирикменин валенттүүлүгү ошончо. Бул жакта мышьяк 3 валенттүү. Карайбыз балдар. Кальций дайыма 2 валенттүү. Бромдан 2 берилип атат. Бромдан 2 болсо, демек балдар бром бул жакта 1 валенттүү. Анткени кальций 2 валенттүү болот балдар. Кантип табып алсак болот? Калий дайыма балдар 1 валенттүү. Кукурт балдар 2, 3, 6 болуп өзгөрүлөт. Бул жакта канча деп түшүнбөй атсаңыздар балдар, 1-ди 2-ге көбөйтсөңүздөр балдар 2. Демек бул 2 валенттүү. Эгерде валенттүүлүктөр окшош болсо балдар, индекстер коюлбайт. Кычкылтек дайыма 2 валенттүү, индекстер жок болгон үчүн, демек жез дагы 2 валенттүү. Бул жакта балдар йод, хлор, фтор, бром дайыма металлдар менен 1 валенттүү болуп саналат, анткени алар бул жакта туз кислота калдыгынын маанисин алып жүрөт. Кислота калдыгы дайыма галогендерде 1 валенттүүлүккө ээ. Йодтуку 1 валенттүү болсо, алюминий дайыма 3 валенттүү, балдар. Карайбыз балдар, бул жакта кычкылтек 2 валенттүү, кычкылтекти 2ге 2-ни көбөйтсөк, кремнийдики 4 валенттүү демек. Карайбыз балдар, кычкылтек 2 валенттүү, 2-ни 3кө көбөйтсөк, демек азот. Бул жакта карайбыз балдар, 2-ни 3кө көбөйтсөк 6, 6-ны бул 2ге бөлсөк, демек канча? 3. Карайбыз балдар, бул жакта фтор 1 валенттүү, 1 валенттүү. Ал эми кукурт канча валенттүү? Демек кукурт 1-ди 6-га көбөйтсөк, жана кукурттун валенттүүлүгү биякта 1, ошого бөлсөк, демек бияк 6. Магний дайыма 2 валенттүү. Магний менен валенттүүлүгү карайбыз, 2 менен 3-тү көбөйтүп 2ге бөлөбүз. 2 менен 3-тү көбөйтсөк 6, 6-ны 2ге көбөйтсөк 3. Азот биякта 3 валенттүү. Биз биякта эгер индекстер көрүнүп турса, валенттүүлүктөрдү койгонду билишибиз керек. Биз валенттүүлүктөрдү коюп чыктык балдар. Көбүрөөк машыгыңыздар, чыгарыңыздар. Албетте дайыма логикалык жол менен салып чыгаруу мүмкүн эмес. Дайыма туруктуу валенттүүлүккө ээ болгондорду жаттаңыздар. Кайсы элементтер туруктуу валенттүү, туруксуз өзгөрмөлүү кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн экен дайым билишиңиздер керек. Бул ийгиликтүү чыгаруунун шарты. Төмөнкү бирикмедеги индекстерди табабыз балдар. Карайбыз балдар. Селен 2, суутек 1. Суутек 1, селен 2 болсо, жалпы ортак саны 2, 2-ни 2-ге көбөйтсөк, 2-ни 1-ге көбөйтүүдөн балдар таап алдык. Мына 1 менен 2-нин көбөйтүүсү бизге 2-ни берди. 2-ни 2-ге бөлсөк балдар 1, 1 жазылбайт, бирок 2-ни 1-ге бөлсөк 2, H2S. Фосфор хлорду берилип атат балдар. Бул 3, бул 1 болот. Жалпы ортак саны 3 демек, 3 менен 1-дин көбөйтүүсү. 3-тү 3кө бөлсөк 1, бул жазылбайт. 3-тү 1-ге бөлсөк 3. Кычкылтек дайыма 2 валенттүү балдар. 4-тү 2-ге көбөйтүп алсаңыздар, бул жакта 8. Ал жагыбыз туура эмес болуп калат балдар. Анткени 4 дагы 2 дагы бөлүнө турган балдар, 4 жана 2 бөлүнө турган эң кичинекей орток санды табышыбыз керек. 4 дагы 2 дагы бөлүнөт 4 деген санга. Эң кичинекей орток сан 4. 4-тү 4кө бөлсөк 1 жазылбайт. 4-тү 2-ге бөлсөк 2 плюс O2 болуш керек. Бул жакта балдар кычкылтек дайыма 2 валенттүү, демек 1-1 болот дагы, ал дагы жазылбайт. Кийинкиси балдар. Эгерде кукурт 3 валенттүү, кычкылтек 2 валенттүү болсочу балдар, 3 менен 2-нин жалпы орток саны 6. 6-ны 3кө бөлсөк 2, 6-ны 2-ге бөлсөк 3, S2O3. Бул жакта балдар 2 кычкылтектики, 4 менен 2-нин жалпы орток саны, эң кичинекей жалпы бөлүнүш 4. 4-тү 4кө билсек, кукурттун астынан жазылбайт. 4-тү 2-ге бөлсөк, кычкылтек SO2.
Бул жакта втордук дайыма 1 балдар, кычкыл тектик 2. Демек бул жакта балдар ооз 2 гана чыгарганга аракет кылайлык. Анткени сиздер механизмди түшүндүңүздөр. Демек биз эмне кылабыз балдар? О втор 2 болот, Феррум 2 О2 деп атат. Эчтеке жазылбайт, валенттүүлүктөр кыскарып кетет, бир-бирден гана. 1 индекс эч качан жазылбаарын эсиңиздерге тутуп алыңыздар. Мол жакта балдар 3 жана 2 болот. Эгерде балдар таксан менен жупсан берилип калса, аларды түшүрүп койсоңуздар адашпайсыздар. Башкача айтканда, феррум 3, мына мен 3-тү жазам. Жок, тескерисинче. 2 бияка түшөт балдар. Күкүрт 2 бияка түшөт, бул бияка түшөт. Феррум 2 S3 болот. Балдар, бул жакта кычкыл тектик 2, так ошондой эле. Феррум 2 O3 болот. 3 бияка түштү, 2 бияка түштү. Алюминий 3 валенттүү, күкүрт ушул жакта кошумча маалымат берип кетейин. Күкүрт дайыма металлдар менен эквиваленттүү болот. Бул жакта карап атабыз, кычкылтек менен ал 2, 3, 6 валенттүү боло алат, бирок металлдар менен дайыма эквиваленттүү, анткени кислота калдыгы сульфид түрүндө болот. Ошондо балдар бунуку бияка түшөт, алюминий 2 S3 болот. Бул жакта темир күкүрт менен болгондо бул эквиваленттүү, темир дагы эквиваленттүү экен. Бунуку феррум экөөнүкү кыскарып кетет дагы, бир-бир болуп жазылбайт. Эгерде таксан менен жупсан берилип калганда түшүп калат. Мисалы үчүн марганец О деп атат. Марганец 7 валенттүү болсо, кычкылтек эквиваленттүү. Мынакей 7 бул таксан, 2 бул жупсан, марганец 2 мыяка түшүрдүк. Жана кычкылтектики марганецтин валенттүүлүгү кычкылтекке O7ге түшүп атат. Бул окшош балдар. Бирок марганец 4 валент болуп калса, мисалы балдар 4 кычкылтек 2. Буну бияка түшүрө албайсыздар. Жана буну дагы бияка түшүрө албайсыздар. Бул туура эмес болуп калат. 4 менен 2-нин жалпы орток саны, эң кичине жалпы бөлүнүүсү 4. Ошондуктан 4-тү 4кө бөлсөңүздөр 1, ал жазылбайт. Ал эми 4-тү 2-ге бөлсөңүздөр 2. Валенттүүлүк темасын автоматтык түрдө билишиңиздер керек. Эгерде ортун жакшы чыгарабыз десеңиздер, бул кадимки эле кыргыз тилиндеги алфавит сыяктуу. Бул жакта жөнөкөй бир орундуу гана сандарды логикага салып, көбөйтүп кошконду билсеңиздер гана болду. Ошон үчүн көбөйтүп бөлгөндү билсеңиздер гана эч качан эрежелерден адашпайсыздар жана оңой чыгарасыздар. Кийинки сабактан балдар көрүшкөнчө, бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкка келди. Үй тапшырмаларды аткарыңыздар. Саламатта болуңуздар.